Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу Муз ТВнын катталуучулары, биздин жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн туугандар биз Ноокаттабыз. Ноокаттын кире беришиндеги айылда сиздерге бир 3 жаш аттарды тартып көргөзүп бермекчибиз. Бул аттар сатууга чыгып атат туугандар. Бүгүнкү чыгарылыштагы аттар жалаң сындуу, бою бийик, чоң өспүрүмдөр аттарды сиздерге көргөзөбүз. Анда эмесе бүгүнкү 21 январь 2021 жылы чыга турган биринчи чыгарылышты көрүңүздөр. Аттар жаккан болсо бүгүнкү чыгарылышта баалары айтылат. Анда эмесе биз бул аттардын тишинен бери көргөзүп, жашын айтып, мүнөздөмөсүн берели. Ээси менин жанымда турат. Ассаламу алейкум, сен кандай? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшы бекен? Амырбай кандай тесин? Кудайга шүгүр. Бул атты биринчи эле тишин көргөзөлү, Тишин көргөзүп туруп, андан кийин 2 жашар. бул 2 жашар. Эми бузуп атат. Тишин эми бузуп атат экен, мынакей өзүңүздөр дагы күбө болуп турасыздар. Уже түшөйүн деп калыптыр, Бою 1.68. Бою канча чыгат? Бою 1.68 70. 1.68-70. Бул жаңы үйрөнчү окшойт. Бул 3 күн 4 күн болду үйрөнгөн. 4 күн болду, үйрөнгөнүнө. Үйрөнгөн. Мынакей тону. Бул аттын породасы кандай, сиздин билишиңизче? Породасы билбейм, Россиядан келди. Россиядан келген. Омский породалар ушундай болот көбүнчө. Барондун туугандары ошол Омскийден келген. Барондун туугандары. Барондун тууганын кайманаты барбы жокпу? Кайманаты Тайсон деп койдук, Тайсон 8 деп койдук. Себеби Тайсон деген аттар көп да. 8-ci поколение дең? 8 поколение бир күчтүү жерде чыгып калса, Тайсон 8 десе биз да тааныйбыз да кийинчи. Кийинки мындай келечегинде, Ооба. Келечекте туугандар караңыздар. Бул аттын мындай үйрөнүшү кыйынга турбадыбы? Өтө кыйынга турду үйрөнүшү. Кыйынга турду. Мурунку ээси үйрөтө албай койгон экен, эми угушубуз боюнча биз үйрөттүк мунучу. Азыр үйрөндү. Азыр жакшы. Азыр бул атты анда чабып көрбөйбүз, Чабып көрбөйбүз. Жөн кадам мындай бастырып. Баасын айтабызбы? Баасын айтабыз. Баасын айтыңызчы, сразу эле баасын айтып коелу. $5500. $5500. Бирок жакшы баага келип бербепсиз, Өтө чоң болот булчу. Келечекте. Мындай жүрүм туруму жакшы элеби азыр биринчи немеде? Айландырып. Мынакей туугандар, айландырып сиздерге көргөзөйүн, тартайын. Бастырып бер апа. Таканы да жаңы калыпсыз, Жаңы калган така. Такага турушу кандай, оор болдубу? Такага турушу дагы бир аз кыйыныраак болду, бирок эми үйрөнүп кетет. Үйрөнүп кетет, Жаш бул 2 жашарда азыр. Мынакей туугандар, 2 жашар кунан. Жазга быштуу болот, жазын кайса мындай жайга барып быштуу болуп калат экен анда. $5500 деп коюлду. Мына көкүрөк тарабындагы сиздерге көргөзөйүн туугандар. Кабактары Баарын. Өзү кочкор тумшук деген бул күчтүү ат болот, Караңыздар, кочкор тумшугун дагы сиздерге көргөзөм. Мынакей. Атты көрүңүздөр, бою бийик, кунан. Келечекте дагы бир 5 см өссө деле бул, туура. 5 см өссө деле бир чоң ат болот. Бирок эми Бул да орто эсеп менен бир бастырып койчу, бастырып. $5500. Мен экранга долларды дагы жазып коем туугандар, биздин башка мамлекеттен көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз көрсөңүздөр болот. Ээсинин номерин экранга коебуз. Бул биринчи номердеги атты сиздерге баарын маалыматын айтып, мүнөздөп бердик туугандар. Кийинки бул жакта даяр турган чоң аттарды дагы көргөзөбүз. Анда эмесе туугандар, биз менен чогуу болуп бул видеолорду көрүңүздөр. Эгерде сизге жаккан болсо, чөнтөгүңүзгө туура келген болсо, аттарды үчөөнүн бирисин же болбосо баарын тандап алсаңыздар болот. Мынакей туугандар, бастырганда ушундай марш деп баскан 2 номердеги темир көк түстөгү бир жоон атты сиздерге тартып көргөзөйүн туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп бул атты көрүңүздөр. Аттын жашын сурайбыз. Үстүдө минип жүргөн жигит бул атты улакка дагы чабып жүрөт экен, улакка үйрөтүп тарбиялап жатат экен туугандар. Бул аттын жашына келсек, жашы тишин сүрүп уже быштуу болуптур. Жашы 3 жашка толуптур туугандар. Бул аттын боюнун бийиктиги 1.68 см чыгат экен. 70 дебей эле коюлду дейт туугандар. 1.68 уурун менен өлчөгөндө чыгат экен. Аттын мына көкүрөк тарабынын жууондугун караңыздар. Азыр минип жүргөн жигит минип жүргөн атты кандай маалымдайт экен көрөлү. Жолбай, бул атты өзүң минип жүрөсүң да, улакка чабып. Улактары кандай болуп атат? Башталышы. Жакшы эле. Кириш чыгышы жакшы, Жүрөгүнүн токтугу Жакшы кирип чыгат. Азыр кичине мындай узатып чабып көрсөк болобу?
bir çabayla. Мынакей туғандар, ұзатып чабып келгенден кейін бұл аттың бағасын айтабыз. Анда кеттік. Мынакей туғандар, бұл аттың қайманаты көкқашқа деп қойылып тұр. Жоғын көкқашқа чабып көргөзіп бере атабыз. Бұл аттың көкқашқаның бағасы $4300 деп қойылып тұр. Азыр сіздерге келгенде аттың мындай толық тұрған тұрпатын сіздерге алып көргөзөлү туғандар. Басқанда ушундай марш деп басат экен. Себеби аттын бурулуштарын аз дагы көрөбүз. Ордунда айлангандарын дагы мынакей сіздерге маалымдап атабыз туғандар. $4300. Болду жолдо, болду. Баа коюлду. Азыр аттын жооштугу кандай? Жооштугу жоошпу? Тишин көргөзүүгө аракет кылдым эле, бирок негизи бул бышты экен. Туғандар көрүңүздөр, $4300. Ушундай аттарды караштыргандар, чалыңыздар. Ээсинин номери экранга коюлду туғандар. Мынакей Тайсон 8 аркада турат. Көккашка бул жерде турат туғандар. 3-чү номер Граф кайманатындагы бул атты тартып көргөзүп берүүнү биз баштайлы. Тайсондун турушун караңыздар. Тайсон 8. Bunun forması ile başka çeken ha? Forması ile karanızlar. Mark Tyson özü olup da bu. Tyson'dan özü olup eken toğanlar. Formasına da gelip kalıptır. Kuyruktu dayım şum çürüyordu eken daha. Canı yüründü. Daha yine bir ay bilirsen onun özün Daha özün görü gözet. Zamir 8 degende öten sonun bulup koşuyor. 8'den biliyoruz da. Satılıp etkinde Tyson degen cılık göptü hazır. Oo, Tyson 8'de koysa başkaça bulup da. Gelecekte mınday sorunları bağındırganda da kaysı at aldı Tyson 8'de va? Mına özgöçü at eken. Turuşu daha başkaça Akjal Tyson 8. Туғандар 3-чү номердеги көккашкандан кийин Граф кайманатындагы бул ушул Будён менен Орловскийдин аргынындай болуп турат туғандар. Бирок толук маалымат жок экен. Негизинен Россиядан келген ат экен туғандар. Бул аттын жашы жаңасы 4 жаштагы Граф кайманатында бул аттын мынакей жүрүшүн, турган турпатын сиздерге тартып маалыматты берейин. Баасын айтабыз туғандар. Бою канча экенин сурайлы, улакка чабылып атабы экен. Аны да сурайлы туғандар. Улакка чабылып атабы экен? Жаңы чапкы экен да. Бул аттын кайманаты не үчүн Граф экен? Граф деп мурун бир күчтүү Граф деген ат болгон, өзү келгендесинде Граф экен өзү негизи. Келгенде эле, Келгенде эле Граф экен. Жооштуу, Графтын жооштугу кандай? Жоошпу? Олго өтө жоош. Олго жоош. Толук айта алабыз, олго жоош, бармаганга жоош. Боюнун бийиктигичи? Боюнун бийиктиги 68 чыгат. 68 чыгып калат. Чыгат. Мынакей тугандар, 1.68. Бүгүнкү чалышта үчөө тең мындай бара-бара ат экен, бойлору дагы, сындары дагы, бул дагы суагай тораттын. Такага турушу кандай болду? Аныкы жоош такага. Жоош, а? Азыр чапсак болобу? Болот, болот. Жолда бир чапчы. Көрөлү дагы андан кийин. Жебичи жакшы. Өтө жакшы. Мынакей тугандар, жебичи жакшы экен. Азыр чапкандан кийин баасын айтабыз. Баасы канча болду экенин сурайбыз. Эгерде чөнтөгүңүздөргө ылайык келгенин алсаңыздар болот тугандар. Эми айтылган баасы ушундай болду. Сатылган баасы сөзсүз түрдө кеми болот. Кеми болот тугандар. Үсен аканын колун бир 5-6 кыссаңыздар нормально чыгып бересек, а? Мынакей. Аттын тездиги ылдам экен. Ат ылдам ат экен достор, караңыздар. Баягы жеңил ат экен. Баасын канча дедиңиз ака? $4,500. Ылдый өйдө кетиши бирдей экен тугандар. Токтошу жакшы, а? Жаңасы 4 жаштагы бул аттын тормузу аябай элпе экен, токтошу. Мына кеми аттын жанынан да бир сыр алайын. Баягындай жаман пейилдери жокпу? Теп тиштеп. Андай жок. Мынакей тугандар. Бүгүнкү чыгарылышта 3 атты силерге тартып көргөзүп берип жаткан бул Муз ТВ каналы. Менин атым Замир тугандар. Бүгүн 21 январдагы 2021 жылы чыккан 3 атты кайсынысы сизге жакты? Купулуңузга кайсы ат толду? Аны комментарийден жазгандарыңыздан күтөбүз тугандар.
тайсанбы, көк қашқабы же граф үчөөнүн бирөөсүн тандаңыздар. Тандоо үчүн комментарийде биз ачып койдук. Бастырып койчу. Аттын эми бир чатка аяктарын көрөлү туугандар. Анда бүгүнкү чалыш ушуну менен соңуна чыкмакчы. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө. Мынакей туугандар. Ушуну менен бүгүнкү чалыш соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө.